Дүйнөдөгү кесиптерди 3 түргө бөлсө болот. Алар мекенди коргоо, тарбия берүү жана адам өмүрүн куткаруу. Мен дал ошол адам өмүрүн куткаруу жана ден соолугуна кам көрүү багытын тандап алдым. Мен Авазбеков Бектурсун, Ош облусунун Араван районунун Маңгыт айылында 1997 жылы жарык дүйнөгө келгем. Москва шаарындагы номер 1500 Пушкин мектеп лицейин бүтүргөм. Жаштайымдан эле медицина тармагына кызыкчуумун. Эң биринчи байлык ден соолук демекчи. Окуучулук кезинде эле келечекте адам өмүрүн куткарып, алардын ден соолугуна кам көрүүнү кыялданчумун. 2015 жылы ар бир эр жигиттин милдети болгон аскер кызматын өтөдүм. Бул ыйык милдетти аткарган соң 2017 жылы жаштайымдан кыялданган максатымды орундатуу үчүн Ордолуу Ош шаарындагы Ош мамлекет университетинин медицина факультетине окууга тапшырдым. Мен үчүн Ошто жашап, Ошмуда билим алуу чоң сыймык болду. Анткени бул аркылуу өлкөбүздүн өнүгүүсүнө өзүмдүн аз болсо да салымымды кошууга мүмкүнчүлүк жаралды. Жүрөгү элим жерим деп соккон ар бир кыргызстандык өзүнүн атуулук парзын аткаруу үчүн ар кайсыл кесип, ар кайсыл тармак аркылуу пайдасын алып келсе болот деп эсептейм. Унутулгус көз ирмемдерди тартуулаган, студенттик куракта эле алдыга койгон бийик максаттарга талпына аракеттенип, ар кайсы сынактарга, олимпиадага катышып, алдыңкы орундарга жете алдым. Алар тууралуу кыскача токтолуп өтсөм. Мен Ош мамлекет университетинин медицина факультетинин илимий студенттик коомунун төрагасы болом. Менин илимий ишим башталышы Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген кызматкери профессор Жолборс Жээнбаевдин 70 жылдык мааракесине арналган конференциядан башталат. Тактап айтканда, өзүмдүн клиникага чейинки изилдөө жаатындагы ишим биринчи орунду ээледи. 2018 жылы Ош шаарында өткөн эл аралык олимпиадада гистология жааты боюнча экинчи орунду, Бишкек шаарында өткөн эл аралык олимпиадада анатомия жана хирургия жааты боюнча экинчи орунду, ошол эле жылы студент жана илимий техникалык прогресс аттуу 5-аймактык студенттик илимий конференцияда байгелүү орунду камсыздандым. Андижан шаарында өткөн конференцияда өз баяндамамды жакшы коргоп, ал баяндама Андижан университетинин журналында макала болуп жарык көргөн. 2019 жылы Андижан шаарында өткөн эл аралык олимпиадада анатомия жааты боюнча биринчи орунду, Ош мамлекеттик университетинин медицина факультетинде өткөн конференцияда өз баяндамамды жакшы коргоп, анда да биринчи орунду багынта алдым. 2020 жылы мен үчүн эң маанилүү жана баалуу болгон Ош муунун атуулук стипендиясына ээ болдум. Албетте, бул ийгиликтерге жетишиме биринчи кезекте ар дайым мекенди, элиң жериңди сүйүп, чың дилиңден кызмат кыл деп өстүргөн, татыктуу тарбия берген ата-энем жана бул тарбияны улантып, биздин акылыбызга акыл кошкон окутуучуларым себепчи десем жаңылышпайм. Мына ушул акыл насааттардын негизинде күнүмдү берекелүү жана ийгиликтүү өткөрүү үчүн дайыма ар тараптуу болууга умтулуп келем. Анткени ар бир студент, ар бир кыргызстандык өзүнүн татыктуу эмгеги менен, алган билими менен жана жасаган иши менен өсүп келе жаткан жаш муунга өрнөк боло алат. Азыртадан баштап коомго өз салымымды кошуу максатында ар кайсы иш-чараларга, кайрымдуулук иштерге активдүү катышууга аракеттенем. Мисалга алсак, Кыргызстандагы барыбызга белгилүү Элим Барсыңбык кайрымдуулук фонду менен бир топ сооптуу иштерди аткара алдык. Албетте, чоң суммада акча каражатын бере албасам да, колдон келген жардамымды, кызматымды көрсөтүү менен алдымдагы атуулук парзым деп эсептейм. Спорт адам баласынын ден соолугунун булагы. Ал ден соолукту чыңдайт. Спорт тынчылыктын тиреги. Мен да ден соолуктун сакчысы катары күн сайын сергек жашоого умтулуп, бош убактымды спортко арноого аракеттенем. 2020 жылы баарыбызга коронавирус илдети менен эсте калар жыл болду окшойт. Карантин учурунда илдет менен күрөшүүдө жаш болсок да медицина кызматкерлери менен бирге калк саламаттыгы үчүн кызмат кылдык. Биздин кесипте оорулууларды айыктырып, алардын жүзүндөгү кубанычты көрүүдөн өткөн убакыт жок деп айта алам. Кандай гана учу, кандай гана кырдаал болбосун, өлкөм үчүн, элим үчүн колдон келген кызматымды эч качан аябайм. Бул албетте алдыма койгон бийик максаттардын башталышы гана. Ушундай мүмкүнчүлүк берген Ош мамлекеттик университетине жана окутуучуларына чоң ыраазычылыгымды билдирем.